Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды ийгилик темасына арнайбыз. Сиздерге кызыктуу көрүүнү каалайбыз. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Ийгилик деген эмне? Бул максатка жетүү, бай болуу же жакшы жумушта иштөө. Ар бир адам үчүн бул сөз өзүнчө түшүнүк. Ийгиликке жетүү жолунда спорт жана сергек жашоо образы жардам берери далилденген. Ал эми кийинки видеодо сиздерди Бишкектеги белгилүү фитнес клубу менен тааныштырабыз. Дасмия фитнес үй-бүлөлүк клубунун өзгөчө сыймыгы бул мыкты эл аралык стандарттарга ылайык түзүлгөн 1-класстагы жеке пилатес студиясы. Кызыгы, ден соолукту жакшыртуу системасы 100 жылдан ашуун убакыт мурун түзүлгөнүнө карабастан, көпчүлүк адамдар үчүн пилатес дагы деле табышмактуу. Ал жөнүндө эң көп мифтер жана жаңылыш түшүнүктөр бар. Бүгүн биз Дасмия клубунун эң сонун машыктыруучусу Татьяна жана сүйкүмдүү чолпон Уламбекова менен биргеликте мифтерди жокко чыгарып, спорттун бул түрү эмне үчүн мынчалык жакшы экендигин аныктайбыз. Грудь вперед, вытягиваем, поднимаем таз наверх, поднимаем, поднимаем, хорошо, держим, 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 хорошо, подтягиваемся еще чуть наверх, одну ногу сгибаем, можно вытянуть верхнюю ногу наверх в потолок, вытягиваем, молодец, хорошо, выпрямляем, потихонечку сгибаем, ставим 2 обратно, таз тянем вниз. Дасмия фитнес үй-бүлөсүнүн студиясында дүйнөнүн лидери АКШда жасалган Balanced Body премиум пилатес жабдууларынын толук топтому орнотулган. Дал ушул жерде сиз белдин оорушунан, муун оорусунан арылууга, концентрацияны жогорулатууга, мээнин иштешин жакшыртууга, туура дем алууга, туура басууга, турумдуу сактоого жана мүмкүн болушунча жетимиштүү болууга үйрөнө аласыз. Чоң шаймандардын негизги өзгөчөлүгү булчуңдарды тереңирээк чыгууга арналган. Булар биз күнүмдүк иш-аракеттерде колдонбогон, бирок ошол эле учурда омурткабыздын жана муундарыбыздын ден соолугу үчүн өтө керектүү нерселер. Мисалы, тепкичтен көтөрүлгөндө сырткы жана ички, арткы жана алдыңкы сан бөлүктөрүн колдонобуз. Биздин жамбаш менен кашка жиликтин ашташы кадам жасайт. Ушул учурда кичи булчуңдар группасы иштейт. Аларды колдонбой чоң булчуңдарга эле таянсак, көп физикалык жумуш жасасаңыз, ички булчуңдар менен көйгөйлөр башталат. Мисалы, грыжа, протузия, лордоз, кифсоз менен адамдарга пилатес жардам берет. Оору жаңы башталып келе жаткан учурда толук айыгып, спорттук жаңы рекордторду багынтуу жолунда спорт менен машыгууну баштаса болот. Мындай көнүгүүлөрдүн дагы бир талашсыз артыкчылыгы бул симуляторлордун үстүнөн иштөө булчуңдарды чыңдап, бирок ошол эле учурда көлөмүн көбөйтпөгөнү. Пилатес менен дээрлик бардыгы машыга алышат. Бир катуу машыгууда 500 калга чейин күйүп, жаракат алуу ыктымалдыгы 0-гө жакын. Пилатес деген сөздү укканда аэробика же стретчинг сыяктуу группадагы машыгууларды элестеткен. Или, может быть, я не знаю, стретчинга. Бул жака келгенде жабдууларды көрүү мен үчүн күтүүсүз болду.
неожиданно. Анын үстүндө бул жабдуулар кыйноо үчүн салынгандай көрүнгөн. Чындыгында бул машыгуу жайында аракат алам. На этих тренажерах, поэтому однозначно да. Өзүмдө жоон травмам бар. Есть небольшая травма спины. Бул жака келип баштаганда булчуңдар корсети пайда болуп баштаганын сездим. Я появляюсь. Вот, поэтому Мага жакты. Биринчи жолу келгенде бул жерде кантип башыгабыз деп түшүнбөй жаттым. понять, а как мы будем здесь делать упражнения, но, как выяснилось... Көрсө дээрлик бардык булчуңдарга көнүгүүлөрдү жасаса болот экен. Пилатес назик, көрүктүү жана жеңил көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул жакта өзүбүздүн салмагыбызды көтөрөбүз. А менин салмагым аз эмес. Өзгөчө кол күчү менен көтөрүү көнүгүү кыйын. Упражнения на этом тренажере, когда необходимо поднять себя за счет силы своих рук, было немножечко сложным, но вполне. Пилатес фитнеске салыштырмалуу жеңил болушу мүмкүн. Бирок менин булчуңдарым иштеп жатканын сезип жаттым. Я чувствовала, как работают мои мышцы. И как будто шагать. Противоходом же шагаем, вот как будто зашагиваем. Раз, повернулись слегка, вернули. Вытянулись, как будто... Албетте бул татаал жабдууларды жалгыз өзүң көтөрө албайсың. Бул жумуш кесипкөй машыктыруучунун көзөмөлү астында гана жүргүзүлүшү керек. Смотрим профессионального тренера. Пилатесте биз өз булчуңдарды көзөмөлдөгөндү үйрөтөбүз. Биз жүктөмдү тең бөлүштүрөбүз. Пилатесте биз ички булчуң группаларынын үстүндө иштегенибиз менен тренажердук залдан айырмаланат. Бул кичи булчуңдар биздин муундарды сакташат. Бул фитнес-системанын жаратуучусу ден соолук бакыттын биринчи ингредиенти деп айткан. Демек, ден соолукта жана бактылуу болгусу келген ар бир адам пилатес системасын сөзсүз колдонуп көрүшү керек. Албетте муну Дасмия фитнес үй-бүлөлүк клубунда жасаш керек. Конечно же, в клубе Дасмия Fitness Family. Татьяна Джамалова, Бекболота Санакунов специально для ТВ1 KG. Спорт бизге өзүбүзгө болгон ишенимди өстүрөт. Бүгүнкү күндө бул сапат адамга ийгиликке жетүүгө жардам берет жана максаттарды аткаруу жолунда маанилүү факторлордун бири болот. Ал эми кийинки видеодо сиздерге өзүңүзгө болгон ишенимди кантип өстүрсө болот деген кызыктуу суроого жооп беребиз. Адамдар көбүнчө биздин күчтүү жактарыбызга көңүл бурушат. Бирок таң калыштуусу, бул ыңгайсыз учурларга алып келиши мүмкүн. Өзүбүздүн кадыр-барк сезимибизге өтө берилип кеткенибизден жана ошол кадыр-баркка шек келтире турган нерселерден улам кооптонуп жатканыбызда кандайдыр бир өзүбүзгө өзүбүз ишенбөө сезими байкалат. Биз башкаларга күлкүлүү көрүнгөндөн коркобуз. Бейтаныш шаарда бирөөлөрдөн жол көрсөтүүсүн суранбайбыз. Анткени биз сабатсыз, жоголгон туристтердей көрүнүп калабыз деп коркобуз. Биз кимдир бирөөнү өпкүбүз келиши мүмкүн, бирок карманабыз. Биз башкы менеджерден жумуштан көтөрүүнү суранбайбыз. Күлкүлүү көрүнбөөгө аракет кылып, мезгил менен жашообуздагы эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарабыз. Биздин ишенбестигибиздин түпкүрүндө кадимки адам кандай болуш керек деген бурмаланган сүрөт жатат. Балким, ойлорубузда белгилүү бир жашка жеткенден кийин шылдыңдоо үчүн жеткиликсиз болуп калабыз. Биз өзүбүздү дайыма жакшы алып жүрүү эң жакшы чечим деп эсептейбиз. Европада алгачкы модернизм доорунда жазылган эң сүйкүмдүү китептердин бири Даниялык окумуштуу жана философ Эразм жазган «Акылсыздыкты мактоо» деп аталат. Анда Эразм укмуштай жубатуучу аргументти өтө жумшактык менен ортого салат. Ар бир адам канчалык маанилүү жана билимдүү болбосун, өзүн ар кандай алып жүрүшү мүмкүн. Автор өзү анчалык билимдүү болсо дагы, жөнөкөй каталарды жасаган адам. Анын өкүмдөрү күнөөдөн куру эмес. Ал кумарларга берилип, ырым-жырымдардын жана акылга сыйбаган коркулардын объектиси болот. Ал ар дайым жаңы адамдардын алдында уялчаак болот. Бул терең позитивдүү. Бул биздин акылсыз эрдиктерибиз бизди жакшы коомдон четтетпеши керек дегенди билдирет. Биздин ката кетирүүбүз, өзүбүздү кызыктай алып жүрүү бизди коомго ылайыксыз кылбайт. Бул бизди Европалык Ренессанстан түндүгүндөгү эң ири окумуштууга окшоштурат. Питер Брюгелдин эмгегинен бирдей позитивдүү билдирүүнү баса белгилөөгө болот. Анын фламандык макалла
лакаптар. Борбордук чыгармасында адамдын табиятынын күлкүлүү чындыгына көз карашы. Анын ою боюнча ар бир адам өзүнчө жинди. Бул жерде адам дарыяга акча ыргытып жатат. Оттун жанында турган, жана шымын күйгүзүп жаткан аскер турат. Кимдир бирөө кирпич дубалга башын уруп жатат. Башка бирөө тилкени тиштеп жатат. Сүрөттө адамдарды эч ким сындабаганы маанилүү. Бул сүрөт бардыгыбызды чагылдырат. Брейгель жана Эразм өз эмгектеринде адамдын өзүнө болгон чоң ишенимге жетүү жолу, өз басына ынануу жолу менен эмес, күлкүлүү болуу нормалдуу экендигин түшүнүү жолу менен жетүүгө болот деп айтат. Биз мурун болгонбуз, азыр жана келечекте да каталарды кетиребиз. Адамда башка жол жок. Биз өзүбүздүн каталарыбызды табигый кубулуш катары кабыл аларыбыз менен бизди келесоо кылып көрсөткөн бир нерсе жасасак дагы, ага анчалык деле маани бербей калабыз. Биз өбүү үчүн аракет кылып жаткан адам бизди чындыгында күлкүлүү сезиши мүмкүн. Биз бейтаныш шаардын дарек сураганда өтүп бара жаткандар бизге кайдыгер мамиле жасашы мүмкүн. Бирок ушундай мамиле биз үчүн маанилүү болбойт. Алар биздин өзүбүздү ушунчалык жагымдуу кабыл алганыбызды гана ырасташат. Биз аларга окшош экенибизди жана жер бетиндеги ар бир адам жөнөкөй экендигин далилдешет. Бул коркунуч күчүн жоготот. Кордуктан коркуу мындан ары бизди капалантпайт. Ийгиликсиздик кадимки нерсе экенин билип, эркин иш кылууга аракет кылабыз. Жана мезгил менен чексиз ийгиликсиздиктер арасында биз үмүттөнгөн кыялдарыбыз аткарылат. Биз достошобуз, кызматтан көтөрүлөбүз, жакшы көрөбүз. Чоң ишенимге жол жумушка кетер алдында күнүмдүк ырым-жырымдан башталат. Өзүңдүн акылсыздыгыңды кабыл алуудан. Кийинки видеодо Дилбар Курбанова Шоро компаниясынын маркетинг жана өнүгүү департаментинин жетекчиси, өзүнө ишенген, ийгиликтүү инсандардын бири. Боз инсаны берүүбүздүн алкагында тартылган кызыктуу маекти тартуулайбыз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Саламатсызбы, кош келиңиз. Чай же кофе ичесизби? Суу берип коесузбу, легенда? Макул, рахмат. Жаңы коллекциябызды көрүңүздөр. Жасап жаткан иштериңиздин бардыгына жетишүү үчүн энергияны кайдан аласыз? Мен жөнөкөй нерселерди айтам. Жетиштүү уйку, таза суу, спорт жана албетте позитивдүү ойлор. Мен салттуу эмес, классикалык акыл менен сүйлөөнүн аскетизмин карманам. Стилиңизди бир нече сөз менен айтып бере аласызбы? Жөнөкөйлүк, ыңгайлуулук жана назиктик. Жаштарга азыр кандай баалуулуктарды үйрөтүү маанилүү? Бүгүнкү окуялардын учурунда жакшы иштерди жасоо сапаты. Биздин өлкөдө гана эмес, дүйнө жүзүндө жакшы жактар аз. Ошондуктан бул мен үчүн гана эмес, көптөгөн адамдардын адамзаттын жыргачылыгы үчүн жакшы нерселерди кылуу максат болушун каалайм. Дилбар Курбанова, Шоро компаниясынын маркетинг жана өнүгүү бөлүмүнүн башчысы. Альфа бизнес мектебинде маркетолог курсунун тренери. Микс эксперт жана маркетинг боюнча консультант. Кийим брендинде сиз үчүн кандай сапаттар маанилүү? Көрктүүлүк, сапаттуулук жана тарых. Шоро менен легенда брендтеринин ДНКсы эмнеден курулган? Традиционность. Салт. Башкача айтканда, эки брендти бириктирген нерсе бул брендтердин өнүгүшүндөгү ыраттуулук. Ошондой эле убакыт менен карасаңыз, эки бренд тең бирдиктүү өткөрүү концепциясын карманат. Бул салт жана брендтердин тарыхы. Сиз жеке өзүңүздүн Шоро брендинин өнүгүшүнө кандай салым коштуңуз? Мен маркетинг менен алектенгениме 10 жылдан ашты. Мен Шоrodо 7 жылдан бери иштейм. Кесиптик карьерамдын жүрүшүндө көптөгөн долбоорлор ишке ашырылды. Биз өлкөнүн символу катары компаниянын имиджин жана беделин чыңдоо менен алектенебиз. Биз рынокко жаңы өнүмдөрдү алып келип, бул өнүмдөрдү жайылтып, тышкы рынокторго чыгабыз.
МБА даражасын Улуу Британияга Оксфорд бизнес колледжинен алган. Казакстанда жана Россия Федерациясында улуттук шоро суусундуктарынын өткөрүүсүн камсыз кылды. Бөтөлкөгө куюлган суусундукту ысыгата премиум сууларын жана арашан алып келип, Шоро брендин ийгиликтүү кайра иштеп чыккан. ISO 22000 Шоро брендинин өндүрүшүнө киргизүүгө салым кошту. Дайыма билим алып, аудио китептерди угуп, пландарды жана кыялдарды элестетип, медитация менен алектенет. Карьераңызда игиликтерге жетүүгө эмне жардам берди? Тажрыйба жана билим. Славян университетинин экономика факультетин аяктагам. Уюмдун менеджери адистигине ээ болуп, Улуу Британиядагы Оксфорд бизнес колледжинин MBA даражасын алгам. Чындыгында мен өзүмө өтө талаптуу мамиле кылам. Көп окуйм жана билим алам. Мен онлайн жана офлайн курстарына катышам. Сертификаттарды алганда өз билимиме аябай кубанып сыймыктанам. Удовольствие и гордость за то, что я вкладываю в свои знания. Оксфорддо окуп жүргөндө кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Я думаю, с языковыми. Тил менен болуш керек. Көптөгөн студенттер бул жерде тилди окуп, башка чөйрөгө барганда, түшүнүүдө жана баарлашууда кыйынчылыктар бар экендигин түшүнүшөт. Жалпысынан мен абдан сылык адаммын. Мамилелерди курууда менде эч кандай көйгөйлөр болгон эмес. Менин оюмча, ой жүгүртүү жана кээ бир нерселерге болгон ар кайсы мамиледе кыйынчылыктарды жаратат. И отношением к некоторым вещам, ценности другие в любом случае. Жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниялардын ортосундагы башкаруунун айырмасы эмнеде? Могу сказать, Мен бир нерсени айта алам. Чет өлкөлүк компанияларда башкаруу жакшыраак. Бардык бизнес процесстер курулган, автоматизмге жеткирилген. Бирок көпчүлүк учурда жан жана адамгерчилик жок. Адамдар аралык мамилелерди курууда эч кандай баалуулуктар жок. Шоро брендин башкарууда сиз карманган негизги принциптер кайсылар? Экологиялык достук жана чынчылдык. Шоро жалган убада бербеген чынчыл бренд. Шоро баалуулуктары сиздин жашооңуздун баалуулуктарына кандайча шайкеш келет? Каада салттуу урматтуу жана адамдарга болгон мамиле. Бул жерде социалдык жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп жатат. Балдардын жеке жашоосу жана келечеги үчүн стратегия түзүүдө бренд технологияларды колдонсо болобу? Албетте, бул дагы брендинг процесси. Брендти калыптандыруу жана башкаруу процесси турмуштагыдай эле. Биз бренд платформасын курабыз. Бул билим берүү жана ден соолук. Келечекте булар жок дегенде жакшы жумушка орношууга жардам берет жана ден соолук менен көйгөйлөрдү жокко чыгарат. Балаңызга кандай сапаттарды үйрөткүңүз келет? Жоопкерчилик жана чынчылдык. Баланы тарбиялоодо, жумушта жана өзүн өзү тейлөөдө тең салмактуулукту сактоого жардам берген жашоо эрежелери барбы? Жок, тигил же бул багытка ар дайым тартылып кетет. Жашоомдун бардык тармактары үчүн убакыт жана энергия табууга аракет кылам. сфер своей жизни. Бирок айтаарым, жумушту жеке жашооңузга сүйрөп баруунун кажети жок. Работу Ошондой эле тескерисинче. Мен баламдын хоббисин байкоого аракет кылам. Кээ бирлерине аралашып кетем. Кызым менен скейт жана коньки тебебиз. На скейте, на коньках. Сиздин максаттарга жетүү үчүн жеке стратегияңыз барбы? Мен кыйынчылыктардан коркпойм, өзүмдү чектөөлөргө салбоого аракет кылам. Максаттарга жетүүдө мен бардык ресурстарды жана мүмкүнчүлүктөрдү колдоном. Өз иш-аракетим менен бирөөгө же бир нерсеге зыян келтирбеймби деп өзүмө ар дайым суроо берем.
Сиздин кыялыңыз эмне жана аны ишке ашыруу үчүн эмне кылып жатасыз? Бул суроого жообум оригиналдуу болбойт окшойт. Адамдарга пайда алып келе турган сүйүктүү ишим менен алектенгим келет. Байкасаңыз, мен бизнес деген сөздү колдонбойм. Анткени бул сөздө сезимдер жок. Жөн гана сүйүктүү иш. Мен бул үчүн эмне кылып жатам? Каалоолордун картасын түзөм. Жана чынын айтсам, мен көп иштейм жана ойлоном. Рахмат. Шоро кыргыз элинин дөөлөтү. Заманбап дүйнөдө ийгиликке жетүү жолунда өз тарыхты, каада салттарды унутпаш керек. Эркиндикти чексиз сүйгөн кайратман элибиз. Дал ушул эркиндик үчүн каруусун казык кылып келишкен. Бүгүн дагы ар бирибиз жан дүйнөбүздө азаттыкты аздектеп келебиз. Ал эми ата бабадан бери келаткан нарк, каада салт кан жаныбызга сиңип, жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн орун алган. Кыргыздын уул кыздары ата салтын, эне наркын hiç kaçan unutta kaldırmağla. Bul bağa жеткис байлыкты көздүн карегиндей сактап, өз балдарыңарга аздектеп өткөрүп бергиле. Ата бабанын акылмандыгы, көсөмдүгү ар убакта урпактарга таянар тоо болуп келген. Ата салтын сактасаңар, эч убакта кор болбойсуңар. Максым Шоро, эл мурасы. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Максим Шоро, Максим Шоро, Максим Шоро, Максим Шоро. Кыргыз кымыз босо, кымыз босо, кыргыз кымыз босо, кыргыз кымыз босо, кымыз босо, кыргыз кымыз босо. Окей, я наливаю Максим, вместо алкоголя кымыз, ведь я настоящий кыргыз. Окей, просто попробуй на вкус национальный напиток. Знай, Шоро — это сила. После тренировок залетает как надо, полезно для здоровья, проверено лично мною. Будет Шоро, будет песня, в стране есть чем гордиться. 25 лет теми, сохраняет ты традиции. не сделаешь такого дома стопудово, бро. Ведь этого рецепта нет ни у кого. Уникальный продукт плюс польза здоровью. Да, от предков секретом с любовью. И надо выбирать то, что по натуре дает силу. То, что твои люди полюбили. И не пили бы мы то, что вредно. Шоро на завтрак и ужин с обедом нам дай. Летом буду пить я Максим Шоро, Максим Шоро, Максим Шоро. Максим Шоро, Максим Шоро, Максим Шоро. Кыргыз кымыз босо, кымыз босо, кыргыз кымыз босо, кыргыз кымыз босо, кымыз босо, кыргыз кымыз босо. Бериңизчи мага эки чөмүч Максим босо. Экстремалны кумарланып бу бакыттан озом. Ом элек сөздү жазып обондорду созом. Машинеңди
Сенде болсо сени кыздар досо. Шоро сергитер, ичсең көңүллөр кетер. Достор менен эничем, жайында да кышында. Күтпөй мезгил келгиче, жалам сулуу кызыма. Күтпөй мага бергиче, жолугуп соро ичебиз биз. Шоро барыбызга күч кубат берет. Досум шоро ичип бүт ырларды терен. Кысык болсо абарай, сусап турсаң аябай. Музак максыманын бардыгын тең жеңет. Накта кыргызымдын сусундугу серек. Кылым карыт кийинки кылымдарга белек. Дүйнө жүзүндө жок бизде эле бар максым шоро. Сени жыргап жашап күлүшүңө себеп. Досторум ичип бозо менен бирге. Биз ырдайбыз рэперлардын чого түшүп бийге. Айырмасы барыбызга ким эмнени кийгени. Биз үчүн эң маанилүү шоронун тилге тийгени. Сен дагы жүр биз менен чого жырга. Сапаттуу сусундук менен сапасызды ылга. Бирге болсок музак максым толо жылдан жылга. Шоро болсо кыргызымда толо болуп турга. Летом буду пить я Максим шоро. Максим шоро, Максим шоро. Жайында ичемин мен, Максим шоро. Максим шоро, Максим шоро. Кыргыз кымыз бозо, кыргыз кымыз бозо. Кыргыз кымыз бозо, кыргыз кымыз бозо. Ушундай нотада биздин ийгиликке арналган чыгарылышыбызды аяктады. Сиздерге берилген маалымат кызыктуу жана пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Кыялдарыңыз орундалып, ийгиликке жетүүңүздөрдү каалайбыз. Түстү тасма берүүсү Айжамал Амангелди. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.